Кудайдын чакырыгы. 8 декабрь. Сүйүктүүлөрүм, өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: Өч меники, мен тиешесин берем деп жазылган. Душманың ачка болсо аны тойгуз. Суу сап турса суусунун кандыр. Анткени ушундай кылуу менен сен анын башына чок үйөсүң. Жамандыкка жеңилбе. Тескерисинче жамандыкты жакшылык менен жең. Элчи Павыл аркылуу Кудай өз балдарына кайрылып жатат. Өч алуу деген эмне? Таарынтып, жүрөгүңдү оорутуп, жамандык кылган адамга атайлап эле жамандык кылуу. Кудай жамандык кылган адамга кандай мамиле кылыш керек экенин өз сөзүндө үйрөтүп жатат. Жамандыкты жакшылык менен жең дейт Кудай. Өч алгысы келгендик бул күнөө, бул шайтандын жолу. Кудайдын рухунан төрөлгөн адам өч алгысы келбейт. Ал өчтү Кудайга берет. Кудай өзү айтып жатат: Өч меники. Ачууга жол берүү шайтанга орун берүү. Биз соттоочулар эмеспиз. Соттоочунун ордун Кудай гана ээлей алат. Биз адамдар адилет сот боло албайбыз. Андай бийлик бизге берилген эмес. Өч алат элем деп далай адамдардын тагдырлары талкаланган. Өзүнүн жашоосундагы, жакынынын жашоосундагы талкалап алган учурлар аз эмес. Андан көрө Кудай бизге сунуш кылган жолду кабыл алалы. Жамандыкка жакшылык менен жооп берип көрөлү. Жыйынтыгы кандай жакшы болорун көрөбүз. Өч алууга орун бербейле. Ал аркылуу душман жеңишке жетет. Биз болсо Кудайдын жолун тандайлы. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче ар дайым бири-бириңерге жана баардыгына жакшылык кылгыла.